Жалал Абад облусунун жергиликтүү сотторунун 2021 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктоочу кеңешме видео байланыш аркылуу өткөрүлдү. Кеңешмеде райондук жана шаардык соттордун төрагалары тарабынан биринчи инстанция сотторунда 2021 жыл ичинде каралган иштер боюнча маалымат берилди. Андан соң областык соттун төрагасынын орун басарлары ар бир судьянын сот адилеттигин жүзөгө ашырууда иштерди кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымат менен тааныштырышты. Ошондой эле иштерди кароодо келип чыккан суроолор талкууланды. Мындан тышкары апелляциялык инстанцияга даттанылган соттук актылардын бузулушу жана өзгөртүлүшү боюнча талкуулар жүргүзүлүп, биринчи инстанция сотторунун кетирген кемчиликтерине көңүл бурулду. Кеңешменин аягында Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Улукбек Калыбеков сот адилеттигин жүзөгө ашырууда ишти кароонун сапатын жакшыртууга, орун алган кемчиликтерди кайталабоого, мыйзамдардын талаптарын аткарууга, ошондой эле соттук иштерди кароонун сапатын жогорулатуу менен бирге иштерди кароонун процессуалдык мөөнөттөрүн сактоону жана кабыл алынган соттук актылардын аткарылышына ар бир судья көзөмөлгө алуу жагын милдеттендирди.